Жаңы эле каникулдан келишсе да эл өкүлдөрү эмден эле эстери ооп баштадыбы же саясий депрессияга батып кетишкенби? Алгачкы жалпы отурумунда эле кворумду араң толтурушту. Спикер баш болуп, фракция башчылары төш болуп, ошол күнү Өзбекстандын президенти менен жолугушууга кетип, үлгү көрсөтчүлөрү ошол бойдон жок болушту. Беркилери андан кем бекен, эки мыйзам долбоорун карамыш болушту да түшкө жетпей тарап кетишти. Ошентип Азимбек мырзага карата Өмүрбек Текебаевдин сотунда жалган көрсөтмө берген үчүн кылмыш козголгону маалым болгон. Мына ушуну ММК булактарынан укканын билдирген Бекназаров: "Мен президенттикке талапкермин, президенттикке талапкерге кылмыш ишин козгойт" деп атпайбы. Албетте анын талапкер экенин билебиз, бирок азырынча аны эч ким камакка алган жок. Ал эми шайлоо 15 октябрда өтөт. Андан кийин анын президенттикке талапкер катары кол тийбестиги жок болот. Андыктан президенттикке талапкердин кол тийбестиги 6 жылга созула тургансып, кыйынсынып берүүнүн кажети жок. Экинчиден, ал менин берген көрсөтмөлөрүм Текебаевдин сотунун чечимине эч кандай таасир эткен жок. Эгерде менин көрсөтмө менен аны актап жиберсе бир жөн эле дейт. Демек анын ою боюнча күбө жалган көрсөтмө берсе, сот ошонун негизинде актап жиберсе гана жалган көрсөтмө берген күбө жоопкерчиликке тартылышы керекпи? Эгерде ошентип ойлосо, анда Азимбек мырзанын кесиптик деңгээлине шек кетет го. 2010 жылы революциядан кейін Максим Бакиевдин досу, Бакиевтердин башкы юристи Алексей Елисеевке кылмыш иши козголуп, эл аралык издөө жарыяланган. Муну билип туруп, Елисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан Аида Салянованын үстүнөн учурда сот иштери жүрүп жатат. Анын соттолуп жатат деген аты гана болбосо, 2 айдан бери ар кандай шылтоолор менен отурумду создуктуруп, бүтүндөй процесске катышкан адамдарды убарага салып келет. 8 сентябрда Салянованын соту уланмак. Бирок белгисиз себептерден улам сотко дагы келген жок. Бардык ишин токтотуп, ишти кароого келген прокурорлор, соттор, бир топ кызматкерлер отурумду түшкү саат 13:00 жылдырууга аргасыз болду. Аида айымдын сотту создуктурган жоругу биринчи жолу болуп жаткан жок. Буга чейин да дала ирет ар кандай шылтоолор менен отурумду үзгүлтүккө учуратып келсе, анын адвокаты да бир канча жолу бир жорукту кайталаган. Өткөн жумада Салянова балам ооруп жатат деген шылтоо менен сотко келбей калган. Бирок аны тастыктаган кагазын көрсөтө албай, жөн гана Айшакан болуп жатканы тастыкталган эле. Судья болсо Салянованы күч менен сотко алып келүү чечимин да кабыл алган. Эми минтип бүгүн да сотко келбеди. Эгер Салянова бул жоругун кайра кайталап сот ишин оюнга айландыра берсе, кескин чараларды көрүү керек. Ага кылмыш иши козголгон жана сот жүрүп жатат. Отурумду ушундай жолдор менен кечеңдетип, жоопкерчиликтен кача берсе, баш коргоо чарасын карап чыгуу зарыл. Керек болсо тергөө абагына олтургузуп, ишке тоскоол болбой тургандай чараларды колдонуу абзел. Талант Исаев ГАИден ызы-чуу менен ИИМдин күзөт кызматынын башчылыгына кеткендиги аз келгенсип, ал жерде да тынч иштебей жамаатын өзгө жана жатка бөлүп, реформанын шылтоосу менен өзүнүн койнуна кирип алгандарды гана алып калыптыр. Компетенттүү жана таза кадрларды жумушсуз калтырып, же кызматынан төмөндөтүп, 4000ден ашкан жамааттуу күзөт кызматын Гуксо шайлоо алдына будуң чаңга салып жаткан чагы. Ал эле эмес, өз ИИМдин эң чоң башкармалыгынын башкарып жатканына карабай, жогорудагы колтук коюнуна киргендерди чогултуп алып, коррупцияга шектелген иниси Канат Исаевке кол чогултуп бергиле деп мажбурлаптыр. Ал чогулткан колдорун БШК көз ачыктык кылып, жаратпай инисин президенттик жарыштан четтетип койду. Эми талтайган Исаев колтоптоо койгондорду кызматтарынан четинен алып жаткан кербези. Же Исаевдин кудасы жана анын баласынын өкүл атасы болуп турганда, Бакиевдин апельсин генералы каалаганын калчай берсе болобу? Жаш премьер менен карт бөрү Исаев экинчи вариантты да ойлонушуп коюшканбы? Бул Талант Исаевге ИИМ министри Улан Исраиловдун тиш өтпөшү көрүнүп жаткан жокпу? Биздин аткаминерлер түрмөгө түшсө эле ооруга чалдыгышат эмес адатта. Мародёрчулук боюнча камалып жаткан Райкан Төлөгөновго операцияны абактан жасашмак болду. Анын ордуна суракты Болотшер өзү берүүдө. Ал Райкан Төлөгөновдун ак экенин саясий куугунтук болуп жатканын айтыптыр. Ие Кудай сакта. Аны куугунтук алгыдай ат көтөргү саясий салмагы бар беле. Аны ата мекенчилер эле билбесе, биз билбейт экенбиз. Биз болгону Текебаев менен мародёрчулук жасаганды боюнча гана билебиз. Угуп жүрөбүз. Аягын сот өзү чечер, сакайып кетсин. Сапар Исаковдун алгачкы аракеттери жаман эмес, аны оппоненттик көз караш менен карагандар деле сезип жатат.
Коомубузда учурда актуалдуу көйгөйлөрдүн бири болгон жол коопсуздугу боюнча кечээ жакында ИИМдин башчысы Улан Исраиловду дегдеңдетип ээрчитип алып, жол коопсуздугун жолдон текшерип, жол кыймылына жооп берүүчүлөр аталган маселени далайдан бери жетиштүү тейлебей калганын көрүп баш чайкады. Өкмөттүк жыйындарда болсо ар бир министрди тике карап, суроону да тике берип, далайын тердетип кирди. Ташбакадай кыбырап калган талуулуу маселелердин бири болгон миграция маселеси да жанданып, ага жоопкер чиновниктер кыймылга келип, анын алгачкы натыйжасы Россиянын аймагындагы миграцияда жүргөн жердештерибиз ошол мамлекеттин жарандарына эле медициналык жактан бирдей шартта ооруканаларда дарыланмак болду. 3 күн мурун жогорку кеңешке барып, Отун энергетика комитетинин депутаттарын чогултуп, кумтөр маселеси жөнүндө маанилүү сунуштарын айтты. Сайран төр болуп калган мүлк фондусу туурасында да бир топ көйгөйлөрдү сууруп чыкты. Премьер-министрдин расмий кеңешчиси болсо коомчулук жакын арада өзгөрүүлөрдү, социалдык турмуштагы жылыштарды сезе баштайт деп ишенимдүү айтып жатат. Кыскасы ардеме бирдемелерди ары таштап, чындап байкап караган адамга жаңы премьер-министр чынында эле жаңыча иштей баштады. Калганын убакыт көрсөтөр.